урматтуу агалар, достор, эжелер, карындаштар, бир туугандар. Хош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга. Кутман кечиңиздер менен мен азыр эле жана ошол жыйынды уюштуруп аткан жигиттер менен жыйналып бир жерде бир аз сүйлөшүп калганда айттым. Ушуну сиздерге да айтып коеюн. Мигрант деген сөздү экинчи колдонбойлу деп. Биз мигрант эмеспиз. Кимбиз деген суроо болот анда. Биз журт багар, эл багар. Биз мамлекетти багып аткан инсандарбыз. Биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз бул жерде отуруп аткандар. Эч качан ушул сөздү укпашы керек. Себеп психологиясына, аң сезимине доо кетпеш керек алар. Мигрант деген сөздүн түшүнүгү эмне? Кишисин, адамсın, бирок укугуң жок дегендей түшүнүккө болот. Биз кимбиз? Биз көчмөнбүз. Биз 21-кылымдын көчмөндөрүбүз. Биз бир жерде отурбайбыз. Биз көчүп жүрөбүз. Бүтүндөй дүйнө ааламдашуу мезгилинде ушундай болуп элдин баары көчүп жүрөт. Европада чоң көчмөндөр бар азыр. Англияда көп көчмөндөр бар азыр. Американын өзүндө көп көчмөндөр бар. Ошол көчмөндөрдөн коргонушубуз керек деп Трамп дубал курам деп атат. Биз кыргыз менен казактын ортосунда эч качан ал дубал болбойт. Саясатчылар канчалык эки мамлекет деп айтпасын, биз бир эл, эки мамлекетпиз. Биз бир атанын балдарыбыз. Ошондуктан биз бул жерде коноктобуз. Биз коноктоп жүргөн киши катарында сезишибиз керек өзүбүздү. Бул көчмөн болуп келген. 30-жылдары биздин казак боордоштор Кыргызстанга көчүп барышкан. Бир канча жыл өткөндөн кийин кайра айылга кайтышып, айылга кайтпагандар ошол жерде калып, мына Кыргызстандын өзүндө азыр Бишкектин эле тегерегинде 70 миң казак бар. Ошондуктан биринчи кезектерге мен сиздерге саламдашаардын алдында, амандашаардын алдында урматтуу, касиеттүү биздин кыргыз элибиз убактылуу эл багып, журт багып, өкмөт бага албай калган мамлекетти багып аткан сиздерге Кыргызстандан ысык, жалындуу салам болсун. Ассалому алейкум. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Мамлекеттин коржунунун бир бөлүгүнү толтуруп аткан азаматсыздар. Кыргыз мамлекетинин бюджети канча? Мына сыртта иштеп Кыргызстанга акча которуп аткандардын акчасы канча? Биздин бюджет менен бир Кыргыздын бюджетин, казынасын, коржунун бир жак тарабын сиздер толтуруп атасыздар. Болгондо дагы кайсы тарабын толтуруп атасыздар? Накта эл керек дей турган жагын толтуруп атасыздар. Калган тарабыны эмне болуп кетип баратканын аны менден жакшыраак түшүнүп турасыздар азыр. Ошондуктан сиздер сыймыктанышыңыздар керек, сүйүнүшүңүздөр керек. Туура үйдөн 40 кадам чыкканда мусафирсиз. Үйдөн 40 кадам чыкканда. Бишкектин өзү жалаң мигранттардан турат, билесиздерби? Бирөөбүз Оштон келгенбиз, бирөөбүз Баткенден келгенбиз, бирөө Нарындан, бирөө Таластан, бирөө Көлдөн. Алар дагы ошо мусафир, үйдөн чыгып келишти. Ал жерге отурупташып, жайгашып, ошор бачар болгонго чейин. Ошондуктан сиздердин көкүрөгүңүздөрдө, жүрөгүңүздөрдө эч качан андай сезим болбош керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Мына экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германияны тез арада ушундай болуп бутуна тургузуп көтөрүп кеткен ал немистер өздөрү болгон эмес. Түрктөр көтөрүп кетти. Голландияны түрктөр көтөрүп кетип атат. 90-жылдардан кийин Россиядагы эң керемет имараттардын баарын түрктөр куруп атат. Астананын курулушуна кыргыздардын аябагандай чоң салымы бар. Муну бүгүн айта албайбыз. Жылдар өтөт, күндөр өтөт, мезгил өтөт. Ошондон кийин башталат. Мына эгемендик эстелиги кандай курулду, пирамида кандай курулду. Казактарга Кудай жетекчиден айтып койгон экен. Мына ошону куттуу болсун деп айткан берет. Казактарга ушундай берген экен, жердин астындагы байлыгы дагы
жетекчиси дагы аябагандай чоң чексиз чоң байлык. Бул ар кандай элдин бактысы. Нурсултан Назарбаев окшогон дүйнөдө кадыр-баркка ээ болгон, тышкы саясатты керемет иштеп аткан, өзүнүн эле эмес, керек болсо эч бир ынтымакка келбеген Сирияны дагы эки тарабына ынтымакка алып келип аткан Астана шаарын куруп койгон, мындай киши менен сыймыктангандан башка аргаң жок. Баракелде деш керек. Көп жаша деш керек. Бар болсун деш керек. Мына Евразес деп азыр Евразеске биз кирдик. Ошол Евразестин дагы архитектору кезинде ошол Нурсултан Абишевич. Борбордук Азия кызматташтык уюмундагы ошол кишинин авторлугу менен жүргөн. Бирок тилекке каршы баягы анча-мынча кээ бир мамлекеттер көп эрегишүүнүн аркасында бул жол ишке ашпай атат. Эми буюрса дагы бир үмүт пайда болуп атат. Ошол 5 мамлекеттин ортосунда кайрадан ошондой уюм пайда болсо керек деген үмүт пайда болуп атат. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы деген. Мындан эч ким утулбайт. Бардык мамлекет утат. Бул тышкы саясатка кирет. Мына ошол тышкы саясатында, ички саясатында мыктылап жүргүзүп аткан бүгүн эски СССР өлкөлөрүндөгү 15 мамлекеттин ичинен 3 гана мамлекет мактана алат, сыймыктана алат. Бул биринчи кезекте ошол Россия Федерациясы аябай каттуу бир сыноолордон өтүп келип, азыр бутуна туруп алды, байкап атасыздар. Казакстан бар нерсени чачпай, төкпөй, керек болсо ашырса ашырып, кемитпестен туруп, бутуна туруп, азыр СНГ мамлекеттеринде социалдык жактан корголуш жагынан Казакстан биринчи орунда кетип атат. Ар бир киши башына жылдык тапкан кирешеси, ички түн продукциясы $18,000 болуп атат. Бул жетишкендик, бул ийгилик. Ошол $18,000 сиздердин дагы урматтуу менин кандаштарым десем болбой калат, жүрөктөштөрүм, сиздердин салымыңыздар дагы бар ошонун ичинде. Сиздер дагы ошону көбөйтүп атасыздар. Сиздер дагы экономикасын чоңойтуп атасыздар. Сиздердин үлүшүңүздөр чоң. Бир тарабынан кыргызды багып, бир тарабынан казактын экономикасын көтөрүп атасыздар. Бул илгери ата бабаларыбыз айтып келген, адамдын бир көзү кыргыз болсо, бир көзү казак деп. Ал ортосын бөлүп турган алатоп, ал адамдын муруну дегендей. Мына ошол эки көздү бирдей кармап турган сиздер бар болгула. Аман болгула. Тапканыңыздарга Кудай берекесин берген болсун. Жараткан ар дайым жар болуп, аман эсен бул жактагы убактылуу жумуштарыңыздарды бүтүргөндөн кийин 6 саныңыздар аман, канаттарыңыздар бүтүн, талпынып кайрадан өзүбүздүн Кыргызстан деген алтын уяга жеткенди Алла насип эткен болсун. Саламатсызбы? Адахан мырза, сиз Кумтөр боюнча Садыр Жапаровдун федералдык сотко кайрылуусуна көз карашыңыз кандай? Керемет. Абдан жакшы сөз. Муну кыргыз өзү чече албайт. Мен чечем деп баары эле келет. Анан бир нерсени көргөндөн кийин де эси болуп калабы, же комага түшүп калабы. Ошону менен чечилбей келип атат. Ошондуктан мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келем, Кумтөрдү парламенти дагы, өкмөтү да, президенти да чечпеш керек дагы, элге коюш керек. Эл чечиш керек. Референдум өтүш керек. Кандай каалайсыңар? Кылымдар бою ошол жерде жаткан алтыны жок эле кыргыз өзүбүз багып келди эле го. Азыр деле ошону көмүп койсок, кийин бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден керемет жигиттер менен кыздар чыкканда акылдуураак болуп иштеткенге мүмкүнчүлүгү болуп калганда, мүмкүн ошолор иштетер деген үмүт менен кайрадан жаап койгонго деле макул. Анын пайдасынан зыяны көп болуп атат. Саламатсызбы Адахан мырза, кыргыз элине чын жүрөктөн күйгөн болсоңуз, эмне себептен спикер болуп турганыңызда каркыраны казактарга өткөрүп бердиңиз? Мен бүгүн казактардан уктум. Неге казактардын каркырасын алып алдыңар деген доомат келди. Мына ошол суроону берген кишини мен эми бул жерден айтпай эле коеюн. Каркыра кайда экенин билеби өзү? Кайсы жерде? Билбейт. Өткөндө да бирөө ушундай суроо берди, мен айттым, туруңуз. Бар экенде ким берди десе, мен бердим деди. Каркыра каерде десем, нарында да деди. Бар экенде отура берди. Мына кыргызга барсаң ушундай казактарга кетип калды дейт. Казактарга келсек, баары Назарбаевди жамандап жүрөт.
Kırgızlarga жыйындык кылып каркыраны карматып жиберди деп. Ай аман болгурлар, аман болгурлар. Bir nersени иликтеп караш керек, изилдеш керек, көрүш керек. Каркыра канча миң же болбосо канча жүз гектар жер. Ал кандай болуп бөлүндү? Кайсы жерден кетти? Кантип чегара такталды? Мен Акаевди 14 жыл бою каттуу сындап келдим. Улуумун билесиздер, жаштар бизге калдыңыздар. Акаев каркыраны ушундай кылып чечип кеткени үчүн рахмат айтышыбыз керек. 2001-жылы 9 декабрда Астана шаарында кол коюлган ал маселеде. Мадумаров менен тиешеси бар. Мадумаров өзү ушул Кыргызстандан 6 сотик жер ала албайт дагынан бүтүндөй жайлоону берип жиберди. Кичине ойлонушубуз керек, акыл калчашыбыз керек. Өзүнүн 6 сотик жери жок. Ойлонолу кыргыздар, ойлонолу. Биз канчалык караңгы болсок, бизди башкаруу ошончолук жеңил болот. Азыр эле отурган жерден айттым эле. Немистердин эң керемет Геббельс деген идеологу болгон. Айткан сөзүң чындыктан канчалык алыс болсо, адамдар ушунчолук ошого ишенет деп айтты. Чем невероятнее ложь, тем с удовольствием верит народ. Шайлоо жакында ушул каркыра дегенде эле шайлоо жылы болот турбайбы деп мен эстеп кала турган болдум. Аман болсун. Себеп эч нерсе илешпей атат да Мадумаровго. Бирөөнүн бир тыйынын алып алдым десе жарашпай атат. Бир кыш заводду эмес, фабриканы эмес, бир кыш алып алдым десе жарашпай атат. Бир сом жеп алдым десе жарашпай атат. Эмне болуш керек? Акылга сыйбаган бир нерсени ойлоп табыш керек. Ассаламу алейкум дейсиң, тек коесуң. Тек дагы айтпаңыз, мынанчанчы жылы Акаев кол койгон экен деп. Казактарга түшүндүрүп, ошол сиз жаман деп жүргөн Акаевдин иттиги болду бейт. Эми анын тарых баасын берет айланайын. Инимсинби, карындашымсынбы, эжемсинби, агамсынбы, ким экенсин билбейм. Ошол маселени изилдесеңер, менчелик изилдейсиңер. Кыргызга күйсөңөр, менчелик күйөрсүңөр. Кыргыз деп жансаңар, менчелик жанарсыңар. Кыргыз деп ден соолукту берсеңер, менчелик берерсиңер. Кыргыз деп бала чаканын жүзүн көрбөй кетсеңер, менчелик болорсуңар. Ашып барса менчелик болорсуңар. Анан олтуруп алып эле төшөктүн астында жатып алып, мындай саясатты токтотушубуз керек. Ошону Атамбаев айтпады беле? Эгер мени президент кылып койсоңор, Назарбаевдин тизесин кучактасам дагы ошол жерди кайтарып алам деп. Не болду? 6 жыл болду. Тизесин эмес, башка жеринде кучактай албайт. Неге? Калп. Жалган. Саясий оюн. Адахан мырза, элдин көз карашында Садыр Жапаров жалпы элдин колдоосуна татып турган кези дейт. Эгер кыргыз элинин басымдуу бөлүгү сизден Садыр Жапаровду колдоп, ал киши менен бир командага шайлоого барышыңызды сураса сиздин. Мен Садыр Жапаровду кел инем, кел кучакташалы деп чарчадым. Келсинчи. Келсин. Же менин кайда барышымды билеби ал. Gelsin, ben aytıptım, gel, Moskvada da ayttım, şu жерде de угуп атам, азыр чыксынчы, gel bir kucak, bir тийиштирип кучакташалычы. Биз мыкты иштештик ал жигит менен. Эч кандай маселе жок. Анан эле бар, мынанчасында келет экен дейт күтөсүн, мынчасында келет экен күтөсүн, мынчасында келет экен күтөсүн. Ушуну менен 6 жыл өтүп кетти. Эми 25-inde барат деп атат. Мейли күтүп туралы. Ben aytıptım, kaysı yerde olmasın, gelsin, kol karmaşlık kucaklaşmanga dayar mısın?